1-октябрдан тарта камералар коопсуздук курун тагынбагандарды аныктайт. Мээрим гана аламды сактайт. Реал Мадрид клубунун оюнчулары Санжардын кыялын орундатты. Тротуарга жайылган акча. Бишкекте $7,000 опузалаган адвокат кырмалды. Кандай сизге жаштарым? Классташ аба. Сизди жашартып. 1-октябрдан тарта камералар коопсуздук курун тагынбагандарды аныктайт. 1-октябрдан тарта коопсуз өлкө долбоорунун алкагында коопсуздук курун тагынбаган айдоочу жана жүргүнчүлөрдү автоматтык түрдө аныктала баштайт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, жол кыймылынын катышуучуларынын жүрүм-турум маданиятын жогорулатуу жана укук бузуулардын алдын алуу максатында 2025 жылдын 1-октябрынан тарта коопсуз өлкө долбоорунун алкагында орнотулган аппараттык программалык комплекстер унаа ичинде коопсуздук курун тагынбаган айдоочу жана жүргүнчүлөрдү фото, видео байкоо аркылуу аныктап баштайт. Аталган эреже бузууларга башка эреже бузуу фактыларында эле айып пул салынат. Мээрим гана аламды сактайт. Реал Мадрид клубунун оюнчулары Санжардын кыялын орундатты. Алматыда майыптыгы бар жаш футбол көрманы Санжардын кыялы орундалды. Маалыматка ылайык Казакстандык ишкер Кайрат футболдук клубунун ээси Кайрат Боронбаев аны Реал Мадридтин машыгуусуна чакырган. Бүгүн мен Санжарды Реал Мадридтин машыгуусуна чакырдым. Бул бала өзүнүн сүйүктүү командасын, өзгөчө Килиан Эмбаппени көрүүнү көптөн бери кыялданган. Санжар өзүнүн көмүрү менен гана таанышпастан бүтүндөй команда менен да баарлашкан. Оюнчулар аны жылуу тосуп алып, сүрөткө түшүп, кол тамга тапшырышты. Бала үчүн бул өмүр бою кала турган көз ирмем болду деп жазды ишкер. Реал Мадридтин оюнчулары бул демилгени кубануу менен колдоп, Санжарга унутулгус эмоция тартуулашты. Тротуарга жайылган акча. Бишкекте $7,000 опузалаган адвокат кырмалды. 2025 жылдын 24 сентябрында Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралардын натыйжасында Кыргыз Республикасынын КЖК 209 беренесинин 4-пунктунда каралган кылмыштын белгилери менен козголгон кылмыш иши боюнча арыз ээси болгон Кыргыз Республикасынын жаранынан $7,000 өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан жеринен адвокат кырмалды. Кылмыш ишинин материалдарына ылайык адвокат Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда каралып жаткан кылмыш ишинин оң чечилиши үчүн арыз ээсинен $7,000 опузалап талап кылган. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун санкциясынын негизинде жаран Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кандай сизге жакшыларбы? Кандай сизге жаштарым? Классташ аба. Сизди жашартып. Сизди көргөн сайын сүйүп коебуз. Боорсак. Казакстанда майрамы болот экен боорсак. Кайда бизде деле кыргыздарда деле боорсак майрам болот. Kana. Ava. Kana acaba? Sever başış. Kana gelinizler. Kana Bismillahirrahmanirrahim. Ak jolday olsun yolunuz ha? Kırk koyunuz buna ki. Kana basıp koyun la. Görünüzler. Var bolumuz zaman bolumuz kalışır. Allahu Ekber, ak jolday olsun. El razı, bizi razı. Bize mesela başka ayıldakiler razı sana. Şimdi razı. Dostum ködөгүлөр да
ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri tutum kakşa olup kurt jegендей olup çukup jegендей olup kakşa olup de anan 2022 23 вообще болбой калдым да. Азыр эми Аксап бас анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөйлөк деле баспай калдым да вообще. Нарона берона кыскасы балам деп операция жолунда жарып мени алып келдим да. Ondan operasyon oldum 2024 Ağustos'ta. Bu yıl 1 yıl oldu da. Neni kalaysın ушун? Hem şu alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Onların geleceğini. Ondan yola düşünmek öyle. Allah'ım ушул шифа берсин эжеке. Шифа берет Кудайым. Ayağlık şuur olsun gelecek.